Курсан Асанов өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер кармалуучу жайга камакка алынды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов СИЗО ээлүүгө камакка алынды. Буга чейин сотко мындай өтүнүч менен прокурор кайрылган. Айыпталуучу 14 ноябрга чейин камакка алынды. Белгилей кетсек, СИЗО ээлүү Нооруз айылында жайгашып, ал жерде өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер, башкача айтканда террористтер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалат. Эске салсак, Курсан Асанов бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө айыпталып, күч органдары тарабынан кармалган. Курсан Асанов менен сүйлөштү делген Алмаз Сарыбаев да 2 айга камакка алынды. Бүгүн 16 сентябрда 1 май райондук сотунда Толубай Жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарыбаевдин бөгөт чарасы каралып, 2 айга камакка алынды. Тактап айтканда, ал 15 ноябрга чейин камакта болот. Ал Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 тергөө изоляторуна камакка алынды деп айтылат маалыматта. Несахар берүүсүнүн жетекчиси Эрулан Кокулов өзүнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу коомчулуктан жардам сурап кайрылды. Анын айтымында өзүнүн командасы менен аймактарды кыдырып, сөмкө кыла турчу жерлерди тартып келүүнү мерчемдеп жаткан. Бирок акча каражатынын тартыштыгынан улам бара албай жатканын айткан. Мындан улам жалпы коомчулукка кайрылып, жардам сурап чыккан. Несахар берүүсү тамак аш жасала турчу жана сатыла турчу жайлардагы товарлардын санитардык нормаларын текшерип, талапка жооп бербегендерди ашкерелейт. Бишкектин Асанбай Кечи районунда курулуш жүрүп жаткан көп кабаттуу үй өрттөнүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине байланышканыбызда маалыматты тастыкташты. Министрлик өрт тууралуу маалымат саат 20:49 түшкөнүн, учурда жеринде 2 өрт өчүрүүчү бригада иштеп жатканын билдирди. Учурда өрттү өчүрүү иштери уланууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 16 сентябрда Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Президент акыркы бир нече жылда, анын ичинде пандемияга карабай, Кытай Кыргызстандын экономикасына инвестиция тартуу жана товар айлантууда алдыңкы орундардын бирин ээлеп келе жатканын белгиледи. Кытай Эл Республикасы мамлекеттик кеңешинин мүчөсү, тышкы иштер министри Кытай өкмөтү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө колдоо иретинде Кыргызстанга 100 миллион АКШ доллары тегерегинде акча бөлүүгө даярдыгын белгиледи. Ошондой эле Ван И Кытай Эл Республикасынын өкмөтү коронавирустук инфекцияга каршы кытайлык вакцинанын кошумча партиясын жана медициналык каражаттарды берүү чечимин кабыл алганын билдирди. Россиянын ички иштер министрлиги кыргыз милициясына транспортторду берди. Бүгүн 16 сентябрда ички иштер министрлигине Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин атынан транспорт каражаттарын өткөрүп берүү иш-чарасы өттү. Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча жаңы унаалар Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын техникалык базасын чыңдоого арналган жана ички иштер органдарынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча ишмердүүлүгүн бекемдөөдө. Кылмыштын жана башка түрлөрүн ачууда кызмат кылат. Жалпысынан Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү 15 уна жана Gazelle Next автоунаа үлгүсүндөгү 2 спринтер тапшырылды. Иш-чарада ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов сөз сүйлөп, конокторго тыгыз кызматташтыгы жана колдоосу үчүн терең ыраазычылыгын билдирди. Баткенде чек арадагы кагылышууда мерт болгондордун жакындарына үйлөр тапшырылды. Бүгүн 16 сентябрда Баткен шаарында Кыргыз-Тажик чек арасында орун алган куралдуу кагылышууда курман болгон жарандардын үй бүлөлөрү үчүн курулган 36 үйдүн ачкычтарын тапшыруу аземи өттү. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев баш болгон жетекчилер, үйлөрдү куруп берген курулуш компаниялардын өкүлдөрү, шаар тургундары, шейит кеткендердин жакындары катышты.
Баткен облусуна Тажикстандын жарандарынын куралдуу кол салуусунан улам 36 адам мерт болуп, бир нече айылдарда үйлөр, мектептер, бала бакчалар талкаланып, өрттөлүп тонолгон болчу. Бүгүн 16 сентябрда Чүй облусунун Токмок шаарында калктын аярлуу катмарындагы үй бүлөлөр жана көп балалуу жалгыз бой аялдар үчүн курулган социалдык шаарчанын ачылышы болду. Шаарчада ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген эркектер жатаканасынын жана 300 окуучуга ылайыкташкан жатаканалуу Аманат Токмок жаңы мектеп лицейи да бар. Маалыматка ылайык, аталган социалдык объектилердин ачылышына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева, Ас-Сафа борбору Кувейт кайрымдуулук фондунун төрагасы Мухаммед Абдул Рахман, Алшая жана фонддун төрт өлкөдөгү темирчилердин делегациясы катышты. Аярлуу катмардагы үй бүлөлөр жана көп балалуу жалгыз бой аялдар үчүн курулган социалдык шаарчанын жалпы аянты 31 000 чарчы метрди түзөт. Анда 104 үй бүлө үчүн турак жай курулуп, эмерек жана турмуш тиричилик техникалары менен жабдылган. Ошондой эле шаарчада 25 жумуш орду каралган тигүү цехи, фельдшердик акушердик пункт, азык-түлүк дүкөнү, балдар аянтчасы, футболдук тала жана мечит салынган. Мындан тышкары Аманат Токмок мектеп лицейинин да ачылыш аземи болуп өттү. Аталган лицей өз аймагына спортзал, 2 жатакана, ашкана, устакана жана нан бышыруучу жайды камтыйт. Ал эми лицейдин окуу имараты 2 кабаттан турат. Бул жерде аярлуу катмардагы үй бүлөлөрдүн балдары билим алышат. Күндүн сүрөтү. Ирина Карамушкина Алмазбек Атамбаевка свиданияга барат. 17 сентябрда Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн 65 жаш юбилейин белгилейт. Учурда ал соттун чечими менен номер 47 түзөтүүчү колонияда бир нече кылмыш иши боюнча жазасын тартууда. Ирина Карамушкина жогорку кеңештин депутаты жана Атамбаевдин көптөн берки тарапташы мурунку президент менен жолуга тургандыгын соц баракчасына жазган. Атамбаевди туулган күнү менен куттуктап, белеки торт, кремдер жыйнагын, президенттин рамкага салынган сүрөтүн жана гитараны берет. Урматтуу достор, экс-президентибиздин тагдыры үчүн санаркап жаткандардан куттуктоолоруңарды жана саламдарыңарды айта барам. Мынакей белектерди алып, свиданияга камынды номер 47 түзөтүү колониясына, анын кабылдамасына барганга караганда көбүрөөк келчү болдум. Биз туруштук беребиз, чындык акыры жеңет деп жазган. Булак Кактус Кейжи. Инкассатор унаасы жол эрежесин бузуп жатат. Маалыматты Кол борборго окурман жөнөткөн. Инкассатор унаасы экинчи жолу жол эрежелерин бузуп жатат. Карама-каршы полосага чыгып, кооптук кырдаалды жана тыгынды жаратууда деп окурман нааразы болду. Инкассаторлорго встречкага чыкканга болобу негизи? Акунбаев тарапты көздөй, Жунусалиев көчөсүндө бардыгыбыз пробкада турабыз. Кандай болуп калат ошондо? Пробканы ушул кылды да, мына деп видеонун автору комментарий берип жатат. Булак Кактус Кейжи.